Kızlar koğumdun көзгісі. Biz kançalık kыздардын өсүп өнүгүүсү үчүн коопсуз коомду куралсак, аларга керектүү билимди жана кесипти берип, ден соолугун коргой алсак, ошончолук мыкты келечек ээлерин жаратып, татыктуу энелерге камкордук көргөн болобуз. Бүгүнкү учур кыздар тууралуу кайсы коомдо болбосун өзгөчө көңүл бурууну талап кылып турат. Анткени миграция, эрте күйөөгө берүү, зомбулук, мектепте окубай калуу сыяктуу терс жагдайлар кыздарыбыздын жүзүнө көлөкөт түшүрүп, алардын толук кандуу калыптанып, бойго жетүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Кадамжай районундагы өспүрүм кыз Айдайдын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү жалпы адамзаттын жүрөгүнүн өшүн алды. Мыкаачыларга айоо болбосун. Айдай, сен биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталасың. Айдай курбубуздун айдай жүзүн булгап, жанын кыйнагандар оңбосун. Жаш чырпыкты сындырып, адам өмүрүн кыйгандарга өлүм. Айдайдын ата-энесине, таянесине терең көңүл айтабыз. Айланайын калайык, качанга дейре кыздарыбыз коркунучта жашашат. Зөөкүрлөргө колдонуучу катуу жаза бар бекен? Зордук зомбулук качан токтойт? Канчалаган кыздарыбыз курмандыкка кабылды го. Бейпил турмушта чоңойгубуз келет. Кыйноолорду токтотууга мезгил келди го. Суранабыз сизден, Садрага. Аксы Үмүттүү кыздар федерациясынын мүчөлөрү Аксы районундагы Молдо Бага шартындагы номер 51 жалпы орто